Биздин каналга жазылыңыздар. Сиздер үчүн кызмат кылабыз. Bir жаштагы тай сатылат. Россиядан келген. Акчасы 150 000 кеми бар. Байланыш номерлери 0776 444 155. Ассаламу алейкум, биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү жана подписчиктери. Кече күнү видео чыгарганда видеонун темасын окуп туруп, хадисте эмне деп жазылган деген сурообузду көп узаттыңыздар эле. Ушу видеону толук көрсөңүздөр түшүнүп аласыздар. Assalamu rahmatullahi ve berekatuhu. Azar şeyhim, al hadis, dasteverni hadis kender, men de amurda görgön meslem, jakında ballardan gelip, özüme çoğun malumat oldu at jönünde. Peygamberimiz al hadiste aytkanken, hayrul khuyul el adham dep. Attardın en jakşısı adham dep aytkan eken de. Adham degeni çim qara degen eken de, жылтыраган кап кара көмүрдөй болгон. Эң биринчи сыпат ушул экен да, негизги сыпат. Анан экинчиси акрах деп келтир. Акрах дегени муштумдай да эмес, муштумдан кичинекей эле кашкасы болот экен. Ошо куруттай, жаңактай эле, же андан кичине чоңураак ашып кетсе. Экинчиси арсам дегени ошо мурдудагы эриндери дагы ак болот экен. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү Al-Muhajjal деп келтир. Muhajjal деген арканкы эң буту, эки буту анан аттан ар жагы ак. Ак болуп тизесине чейин эмес, ылдыйрактан ак. Бешинчиси алдыңкы оң буту Толкул Ямин дептир. Өзүнүн өңүндөй дептир да. Эми ушул берки сыпаттары буга кошумча аналеги атты көркүнө чыгара турган немелери да, белгилери. Негизгиси аттын кара болгону экен да. Адхам деген эң негизги келет экен хадисте. Андан кийин ага да кошумча аттын алеги жакшы болуштугуна, фазилетинин артыкчылыгынын көбөйүштүгүнө жанакы белгилери кошулуп кетет экен. Кашкасы, мурдундагы кашкасы, бутунун агы, үч бутунун анан алдыңкы оң бутунун өзүнүн светиндей болуштугу. Эми бул эң жакшы ат деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Аттардын эң жакшы ушундай болот депчи. Кап карасы деп. Анан эми чын-чынына келгенде пайгамбардан көрө жаныбарларды көп түшүнгөн, жакшы түшүнгөн адам жок өзү. Мен пайгамбарга айта берет, пайгамбардан көрө мен атты жакшы түшүнөм. Мунусу жакшы болот деп эч ким айткан акысы жок, айта албайт дагы. Жаныбарлар дагы башка адамдарга караганда пайгамбарды жакшы түшүнгөн, жакындан түшүнгөн. Бирок деген жери бар да. Бирок деген бул хадистен ал карадан башка ат жакшы эмес деген сөз чыкпайт бу жерден. Болгон ошол кара атта башка түстөгү аттарга караганда фазилет, артыкчылык жогорураак экендигин билдирет да. Бирок кара болуп дагы жердеги караганда улакка кирбеши мүмкүн. Жакшы дегенде бир эле улакка жарайт дегенди түшүнбөш керек ал. Ал жакшы болуп деле ошондой белгилери болуп туруп деле улакка воошем кирбей байгеге да жарабашы мүмкүн да. Бирок баары бир алатта жакшылык бар. Башка атка караганда ал жакшы деп атат да. Мүмкүн ал жакшылыгы адамдын үй бүлөсүнө жакшылык келет, өмүрү узун болушуна себеп болот, бактылуу болушуна себеп болот, береке бар алатта, башка бир маанилерде да түшүнсө болот да. Ошон үчүн жалпы жонунан караганда, мисалы үчүн ат тандаганда жерде ат тура турган болсо, кара ат тура турган болсо, жердеги караганда же тооруга караганда, же болсо чарпар, алапала, көккө караганда кара ат эгерде башка жактарынан тең боло турган болсо, өңү тарабынан кара ат бергилерден бир текиш жогору турат дегенди билдирет да. Анан хадистин уландысында келиптир. Эгерде кара болбой калса дептир. Адхам деген чым кара болбосо, анда карагер болуп үстүлөрү карайып кеткен ток тору ат ушул сыпаттарда болсо бул экинчи орунда турат деген экен да. Ток торуларчы. Ошо ток торуда деле ошондой ток тору болуп, анын деле кичинекей кашкасы бар, эринде дагы ошол оозунда дагы кашкасы бар. Буттары 3 буту ак. Алдыңкы ошо оң жагындагы буту өзүнүн ошол тору светинде болсо, бул экинчи месте да турат экен да. Эми бул пайгамбарыбыздын сөзү. Пайгамбардын сөзүн эч ким
жанакына мунакаша кылып талкуулаганга эч кимдин акысы жок. Бул деген адилеттүүлүк менен айтылган сөз. Мындан башка аттар начар деген сөз чыкпайт. Чоң байгелер, бат төлөмдөр, көп акчалар. OneXBet'те комментариядагы ссылка аркылуу кирип, утуштарга ээ болуңуз. Сизди коэффициент күтүүдө.